Мисалы, бир адамдын бойлу жөнүндө айта турган болсок да, негедир жан дүйнөсүндө тынчтык таппайт, акча табат, мамиле курат, турмушка чыгат, балалуу болот, үй алат, машина алат, түрдүү нерсени жасайт, бирок дагы деле негедир жанагы издеген жан дүйнөнүн тынчтыгын таппайт. Анын аркасында албетте карыз болот да, жана түрдүү көйгөйлөргө учурай берет, ооруйт. Бирок эмнеге бул нерсе болуп жатканын ал адам өзү түшүнбөйт. Чындап келгенде, дал ушул талдоо чебери сабагында биз ошол нерсе качан башталган, анын түпкү көйгөйү эмнеден башталган, эмне үчүн жан дүйнөбүздү тынчтандыра албай келе жатабыз, эмне үчүн карыз боло беребиз, булардын баардыгы менен разбордун жардамы менен түпкү себебин таап, ал менен иштөөгө болот. Жана уже иштеп баштадык. Буюрса жакында катышуучуларыбыз дагы өздөрүнө разбор жасаганды үйрөнүшөт.